Аймактык реформанын негизинде Төрткүл, Туура суу, Темир канат, Жер үй, Көксай, Аксай, Жумашешпер айылдары Болотмамбетов айыл аймагына биrekte. Бүгүнкү күндө Төрткүл айылында 200 тонналык камп ачылды. Айыл эли Арис уюмуна долбоор жазуу аркылуу иш жүзөгө ашты. Ысык көл өдүктүр фонду да каржы булагын бөлүп берди. Жалпылап алганда 6,5 миллион сом сарпталган. Эң башкысы айылдыктардын муктаждыгы чечилип, өстүрүп алган арпа буудайларын келемиш чычкандарга жедирибей, ишенимдүү жерде сактап калганы орчундуу көйгөйлөрдү чечип отурат. Ошо кырманыбыздын ангардын ачылышына Арис уюму жанагы Ысык көл өнүктүрүү фонду биригип жалпы суммасы 6,5 миллиондон ашык суммага ошо ангар курулду. Фокус топторду чыгарып, айылдагы WhatsApp группаларда талкуу болуп анан ушул кампаны салуу долбоорун алып чыгышкан. Бул долбоор мына бүгүнкү күндө өзү ишке ашып, азыр карап отурасыздар, 100 тоннадан ашык буудай, элдин буудайы келип кампага төгүлүп турат. Бул эң биринчиден ушул биздин жердеги айылдагы дыйкандардын алынган түшүмүн сактап, кургакта сактап берип, жүү жай болуп атат. Курулган кампанын ичи жарык, нымдуулугу чектен ашпайт. Температурасы да бир калыпта. Ангар тибинде жасалды. Негизи жыгачтан, металлдан, болот бетондон, болот же алюминийден курулуп, автоматтык өрт өчүрүүчү каражаттар жана башка керектүү шаймандар менен каржыланышы шарт. Кампаларыбыздан жаанда суу кирип, арпа буудайлар өрөнгө сактагандар суу болуп калган учурлар болчу эле. Азыр мына ушундай бир жаңы заманбап кампа ачылып, элибиз ушу кубанып сүйүнүп отурган мезгилибиз. Мына Төрткүл колхозу деп убагында ушул жакшы ардактакта илинген, аты чыккан жакшы колхоздордон экен. Ушул кырманыбыз 1962 жылы курулган экен. Андан кийин ушул цементти ошо 60-82 жылы цементтелген экен бияк тарап. Ошондон бери цементтелбей келген экен. Мына быйыл Арис уюмунан 6,5 миллионго ангарыбызды курдук. Өздүк салымыбыз 850 миң болду. 2003 жылдан тарта улуттук стратегия жакырчылыкты кыскартуу боюнча башталган иш оң натыйжасын берип келет. ООНдун программасынын алкагында жана бүткүл дүйнөлүк банктын жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча болгон каржылыгынын астында бүткөрүлгөн иштер өз майнабын берүүдө. Ал эми бүгүнкү ачылып жаткан кырман ар дайым элдин муктаждыгын чечүүдө үзгүлтүксүз иштээрине ишеним зор экенин бүтүндөй айылдыктар айтышууда. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакырова, Тоң районунан.